интеллекттин жардамы менен өндүрүлгөн продукт азыр дүйнөдө жогору бааланат. Мээси менен иштеген адамдар пайданын көбүн алышат, кол менен иштеген адамдар абдан кичинекей акча табышат. Ал эми Кыргызстандагы креативдүү индустрия кандай деңгээлде? Өзүбүздүн жергиликтүү көрүүчүлөргө жасаган контент жасаган компаниялар азыр мындай саналуу. Чыгармачылык менен таланттын баасы канча? Да там сомов 40. Биз бүгүн Кыргызстандагы креативдүү экономиканын маанисине токтолобуз. Так, 1.1 1.1 студия 2014-жылы негизделген. в 2014 году. Болгондо да азыр бул жерде студияны негиздеген адамдардын өздөрү жок. Да, Ооба, Аскат Табалдиев жана Данияр Болотбеков. Алардын жумуштары ушунчалык көп дейсиз, алар уктап жатышат. прям они спят. Нет, Тамаша, алар чет өлкөдө. So guys, now we represent you 4 version of bedroom mess here. Lady Gaga, you know? Сейчас у нас Азыр бизде 90дой киши иштейт. сериалы, фильмы. Студиянын алкагында сериал, фильм, телеберүү, реклама, блогер, баары бар. И все вот, собственно. Да. Один студия. вообще мы объясняем это так, что Мунун философиясын мындай түшүндүрөбүз. Бизде бир креативдүү продюсер жана бир кадимки продюсер бар. Экөө биргелешип иштейт. Бир адам идея ойлоп таап, жаңы нерсени жаратса, экинчи адам аны ишке ашырып сатат. творит, креативит, и другой человек это реализовывает, воплощает в жизнь. И вот Продает. это, да, такое. некое Креативдүү экономикада ушуга байланышкандай, ал жакта дагы креативди сата билген адам болуш керек. Да. Здесь у нас, ребят, не обращайте внимания, у нас съемки. Достор, көңүл бурбай жей бергиле. Бизде съемка болуп жатат. Бул жерде тамактанабыз. Тамаша, бул кичине павильон. Мында съемка тартабыз. Ошол эле кошунанан тандабайт. Мыкы шоону да ушул жерде тартканбыз. Шоу мы здесь снимали. И если кто смотрел из ваших зрителей, Эгер кошунаны тандабайт сериалын көргөндөр болсо, бир сезонунда үйдү өрттөгөнбүз. Ошону ушул жерден жасаганбыз. Аны бул жигиттер өрттөшкөн. Булар биздин сүрөтчүлөр тобу. это наша художественная группа. Кайгырбагың досум, биринчиден ынтымагың болсун. Ошондо сен бактылуу болосуң. Жакшы күндөр алдыда. Это смысл нашей студии. Бул биздин студиянын маңызы. Биз боз дүйнөнү ачык түскө боёйбуз. Бул жерде Асхат да бар. Мына бул. Или как вы думаете? Не, вот же. Да, это Асхат Табалдиев, да. А вот я. А бул мен жана менин мээмде болуп жаткан процесстер. Вот. Такой полный. Бытырандыбы? Нет, почему все ярко, красиво. Жок, эмнеге экен? Баары ачык, кооз, бирок арасында ак, кара болбогон нерселер да бар. Кээде үйлүлгө багытталган ракета, чыгармачылык дагы бар. Абдан кызыктуу. Зря ты так. Здесь у нас хранится все наше оборудование. Бул жерде биздин камералар жайгашкан. Манжамды тааныйт болду экен, коюп көрөйүнчү. Болбойт экен. Камера, светтерге мага уруксат жок. Я не могу, у меня нет доступа к оборудованию. Здесь камеры, свет, вот у меня нет доступа. Бул аппараттардын баасы канча болду экен? Пойдем, ладно. Да? Эми 40 сом болсо керек. Не, ну что-то у нас есть. Да, на всякий случай. Ну мало ли. Блогерс медиа. Бул компания буйрутма берүүчү менен блогерди байланыштырып көпүрө болуп турушат. Мостик. Бизде канча блогер бар? 300дөн ашык. Больше 300дөн ашык блогер. Биз Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан менен да иштейбиз. Смотри на него, я не могу. У нас гримеры учатся постоянно. Бизде грим жаратуучулар дайыма окуп турушат. Лена жана анын командасы дайыма чет өлкөгө чыгып окуп
келишет. Биз да аларды колдогонго аракет кылабыз. Лена жаңы эле Орусиядан бетке тактарды жасаганды, көгала кылганды үйрөнүп келди. Училась делать шрам, вот такие синяки. Собственно, эта студия направлена на то, чтобы... Бул студия биздин долбоордун үнүн так жаздырууга арналган. Баса андан сырткары ырларды дагы жаздырып калабыз. Манас деген кызматкерибиз ырдайт. Ал ырын ушул жерден жаздырат. Биз клибин тартып беребиз. Биз анын супер жылдыз болушун чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Когда он станет суперзвездой. Это первый проект, где появился логотип 1.1. Бул 1.1 студионун логотипи пайда болгон биринчи долбоор. Фильм кинотеатрларда 11 ай турган. 11 месяцев в прокате. Они были и 2015-жылдын эң мыкты фильми болгон. Данияр менен Асхат продюсер да, режиссер да болушкан. здесь так. А посредственно Нас помогали с Бахтияром, я тогда в КВН вообще. Ал кезде мен башотум менен КВН ойноп жүргөм. Бахтияр ал кезде миллиардер болчу. Бирок бир жа окшошпой калып, бизге келген. Сен аял оштук болсо эле үй бүлөнү башкача элестетип атасың. Мен сен менен сүйлөшүп атам го. Эгерде аял табыстык болсо сен үй бүлөнү кандай элестетесиң? Кара жорго болбосо биди шаңы келеби, кош этек көйнөк кийбесе кызды шаңы келеби, козголушту. Жок ба, кантип элестеткен жокмун? Потом после... Андан соң Жарайт Сити, эл эмне дейт долбоорлору пайда болду. Потом мы сделали первый YouTube проект. Кийинчерээк биз алгачкы YouTube долбоорубуз Лютая студияны тартып баштадык. Анда биз кадр сыртындагы окуялар менен бөлүшчүбүз. Кызыгы бизди Казакстанда Лютая студия деп таанышат. Нам говорят: о, вы же Лютая студия. Мы говорим: 1.1 студия. Не, Лютая студия. Зомбеты — это сериал. Зомбети бул КМШдагы алгачкы зомбилер тууралуу сериал. Биздин Данияр зомби апокалипсистердин фанаты. Ал зомбилер тууралуу тартканды кыялданчу. Чынында мындай фильмдер абдан көп каражатты, массовканы, гримди талап кылат. ГГ шоуга дагы биз Казакстандын 11 жылдызын бул жаккача кырып тартканбыз. У нас здесь. Алар өзүн актайбы, өзүнүн акчасы, кеткен акча, каражат? У кого? В смысле? У всех ваших проектов. Или бывают проекты, которые вот деньги больше уходят, чем... Конечно. Албетте. Мына сизге мисал, ГГ шоу, Зомбети. Биз аларды тартуу үчүн өзүбүздүн жаныбыздан акча барып атканбыз. Из дома приносили. То, что касается... Это дорогие проекты. Сериалов там и всего остального. Абдан кымбат долбоорлор. Чынында бизге түшкөн каражат кеңсенин жашоо тиричилигин камсыздаганга эле жетет. Кандайдыр бир адаттан тыш киреше жок. Биз мунун баарын тажрыйба топтош үчүн жасап жатабыз. Чтобы опыт получать, больше опыта, чтобы команда обкатывалась. Была бы прибыль, если бы, допустим, как... Эгер кырдаал коңшу Казакстандагыдай болсо киреше түшмөк. Ал жакта телеканал же дагы башка платформалар продукту сатып алганы мүмкүнчүлүгү бар. Мисалы андай компаниялар бизге сериал керек деп айтат. Биз аларга пилот тартып беребиз. Бир сериянын баасы $10,000 десек, 20 серия керек дешет. А бизде мындай жок. Биз өзүбүз барып сериалыбыз бар эле, алып койгулачы деп суранабыз. Алар макул эми дешет. А телеканалдар такыр сатып ала алышпайт. Вообще не могут покупать. Монтажер, оператор, графика. Универсал да. Кандай жагат бул жакта иштеген? Ооба, жагат. Биякта элдер креативдүү. Эң жакшы жерлери бул 1.1 студионун корпоративдери. Корпораттары, тусовкалары. Ошол үчүн эле. والشعب يقول إني حاكم كريم حايم شوارع مدينة واسي. Калгандары, съемкалары көбүрөөк. Съемкасын иштеген көбүрөөк жагат. Негизи монтаж, постпродакшн жагы жөнүндө хобби сыяктуу да меникичи. Это наш бухгалтерия. Бул биздин бухгалтерия, Эльвира жана Айдай. Вот.
С налогами как? Салыктар менен маселе жокпу? Мы ждем облегчения Да. налоговых. Биз көбүрөөк жумушчу жалдап, көбүрөөк айлык салык төлөш үчүн салыктардын жеңилдешин күтүп жатабыз. Зарплату платить. Если честно, да, сложно. Вовремя оплачиваете? Айлыктарды убагында эле төлөйсүздөрбү? Салык менен айлыктарды эң биринчи кезекте төлөйбүз. Бизде такыр кармалбайт. Айдын биринде эле бул жерге кезек болуп туруп калышат. Соцфонд. Сотфонд менен кирешиден түшкөн салык биригип дээрлик 40% болот. Бирок бизде эле эмес, бардык өлкөдө ушундай. И у многих людей из-за таких налогов заниматься... Ушундай салыктардан улам көпчүлүк адам чыгармачылык менен алектене албайт. Эгер азыркы мыйзамды кабыл алса, биринчи кезекте чыгармачыл адамдарга контент жаратканы, аны чет жакка чейин сатканы чоң мотивация болмок. Мы здесь на самом деле можем стать хабом там. Биз Орто Азияда эле эмес, КМШ өлкөлөрүндө креативдүү индустриянын хабы болуп калышыбыз мүмкүн. Себеби менин билишим боюнча бул мыйзамды кабыл алып креативдүү индустриялардын паркын түзсөк, дүйнө жүзүндө биринчи болобуз. Мындай аналог азырынча эч жерде жок. Бул сонунда. Ну, такого аналога нету. И, блин, это же клево же. Здесь наши награды. Бул жерде биздин сыйлыктарыбыз турат. Вот, наград. Эң баалуу сыйлыгыңыздар? Самое ценное, что... Команда. Эң баалуусу биздин командага. Команда самое ценное. То, что у нас есть. Ооба, аларсыз эч нерсе болмок эмес. Биздин компания негизи кызык. Бул жакта иштегендер биздин студияга алгач такыр башка позицияларга келишкен. Эти позиции приходили. Мен офис менеджермин. Офис менеджер болгонума 1,5 жыл болуп бартат. Бирок баштаганда ассистент режиссер болуп баштагам. Азыр эми кастинг сабап жатам. Мындайча айтканда, бул жакта иштеген адамдар бир эле багыт менен кетпейт да. Мындайча айтканда, чыгармачылык мындай тепкичтер менен бийиктегенге аракет кылып атабыз. Ошо. Аягында кайсы жакка чейин жеткиңиз келет? Аягында деген Кудай буйрса продюсер. Слушай, здесь вот... Биз азыр жаңы долбоор баштап жатабыз. Сценарий боюнча ага 15-16 жаштагы өспүрүмдөр керек. Бирок азыр актерлор жетишсиз. Ошондуктан айла жок биз Казакстандан дагы актерлорду чакырабыз. Негизи бизде кесипкөй актерлорду даярдаган бир дагы жакшы мектеп жок. Актерлордун бирдиктүү базасы дагы жок. Ошол эле Казакстанды алсак, менмин деген актерлору бир съемка күн үчүн $1,500 алышат. Бизде эң мыкты актерлор күнүнө $100 алат. Мунун баары эле келип акчага такылат. Да, $100 съемочный день. Здесь сидят авторы и креативные продюсеры. Бул жерде баарын ойлоп тапкан авторлор жана креативдүү продюсерлер отурушат. Мисалы азыр мыкы компьютерди колдонуп жаткандай түр көрсөтүп жатат. Знает, как пользоваться ноутбуком. Вот. Опа, красавчик. Но у него, вот как вы видите, вот выключен экран, потому что мыкы негизи уникалдуу адам. Ага ноутбуктун деле кереги жок. Баарын мээсинде сактайт. Всего. Иштеген сизге эмнеси менен жагат? Мен эми негизи официально эч жерде иштеп көргөн эмесмин, мындай бир кафеде иштеп көргөн эмесмин, тияка бияка барып иштеп көргөн эмесмин. Окууда окуп жүргөндө эле ушу чыгармачылыкка аралашып кеттим эле, ушу чыгармачылык менен иштеп калдым да. Анан башка жакка барсам мен ал жактан жоголуп кетчү деп эле коркуп берем да, мындай как будто чыгармачылыктан өзүм дагы рахат алам тегерек башында бүт ошол эле учурда чыгармачылыкты чогуу баштаган жигиттер менен чогуу ушул жерде досторуң менен кезиккени, жумушка досторуң менен кезиккени келгендей болосуң да. Анан кээде ошол атмосфера жагат, кээде мүмкүн финанс аябай жакшы болбой калган күндө болсо деле, бирок досторуң жаныңда чогуу иштеп жүрөсүң, баары менен күндө көрүшөсүң. Биякта убактыбыздын 90%, 80% ушул студияда өтөт го дейм. Креативдүү чөйрөдө иштегиси келгендерге кандай мындай ойлоруңузду айтат элеңиз? Эмнелерди билиш керек алдын ала? Кандай нерселерге даяр болуш керек? Биз баарыбыз эле жана КВНден чогулганбыз да, КВНде бизде универсальный солдат кылып чоңойтуп койгон. Бүт жагынан да, сценарий жагынан дагы, там актер болсоң, актер болуп кетесиң, кер жерден алып барып ийесиң дегендей, анан ошол жактар бүт арт тараптан неметкенбиз. Азыркы учурда билбейм, КВН деле жок болуп калды, тамашоо деле токтоп калды. Мүмкүнчүлүк бирок андан дагы көп да, ал убакта ошол площадкага барып өзүңдү далилдешиң керек болчу. Мен ушундай, мен атым мындай, мени көрүп алгыла, мен бир нерсе аракет кылып атам депчи. Азыр болсо Instagram бар, TikTok бар.
ошол жактан өзүңөрдүн оригиналдуулугуңарды көргөзүп, актерлик чеберчилигиңерди, бир нерсе сценарий ойлоп таап алсаңар, ошолоруңарды көрсөтсөңөр болот. Жакшы сценарист болуш үчүн кандай жөндөмдөр керек? На самом деле, наверное, надо... Көп окуш керек, көрүш керек, башкалардан өзгөчөлөнүп, креативдүү ойлонуш керек. Анан өзүңдүн идеяңа ишениш керек. Сценарий жазбайса болобу? Нет. Жок, Кыргызстанда мүмкүн эмес го. Же эки адам өзү жазып, өзү тартып, өзү актер катары тартылып, анан ошол фильми абдан жакшы чыкса, ал экөө бир аз байышы мүмкүн. Ал эми чоң компаниянын бир бөлүгү болсоң, байышың өтө кыйын, себеби бюджет аз. Здесь у нас бюджеты маленькие очень. Это Friends сериал, это, блин, Бул наверное... Friends деген сериал көптөгөн авторлорго үлгү десек болот. Бир эле аянтчада идеянын жана актерлордун жардамы менен дүйнөгө таанымал сериал жаратса болорун көрсөтүшкөн. Ал жактагы позитивдин, юмордун жардамы менен көпчүлүк адам депрессиядан чыккан. Вытащил из депрессии. Сиздердин да ушундай сериал тартуу максатыңыздар болсо керек. Конечно, это основная... Албетте, биздин башкы максатыбыз дагы ошол. Кыргыздын сериалын Netflix'те көрсөтсөк кандай сонун. Мен мурун Оскар сыйлыктары тууралуу кыялдансам, азыр Netflix, HBO-го жетсек деп максат кылабыз. Ал үчүн өтө бай бэкграундуң болуш керек. Биз азыр ошол тажрыйбаны жоготуп жатабыз. Который мы сейчас наращиваем. Вот. Максатыңыздарга эртерээк жетишиңиздер үчүн мамлекеттен, элден кандай колдоо, жардам керек? Ну, инвестиции. Инвестиция болсо жакшы болмок. Ооба, акча дайыма жетишпейт. Түштүк Корея 2013-жылы Gangnam Style деген клипти чыгарып, ошол абдан чоң прорыв кылышты да ошол убакта. А бүгүнкү күндө болсо Америка Кошмо Штаттарында эң көп сатылган музыкалык альбомдордун үчөөсү тең бул кореялык группаларды BTS жана EXO. Алар абдан популярдуу Америка Кошмо Штаттарында. Бул кантип элестетсе болмок. Америкада Майкл Джексон болгон, Eminem бар, бүт ошол абдан чоң ырчылар бар. Бирок ошол жерде Түштүк Кореядан келген ырчылар чемпиондор болуп калды. Ошол бүт дүйнө таң калып атат кей-попко. Анан ушундай мисалдар бизге окшогон өңүнүп жаткан өлкөлөр үчүн абдан чоң, мындай абдан канаттандырат да. Анткени биз үчүн креативдүү экономика бул тез өсүүгө шанс. Кыргызстанды карасак, биздин оюбуз мындай да, биздин маданиятыбыз эмнени стул бул түшүнүктүү. Аны алса болот, аны сессе болот. Ошол товар түшүнүктүү. А музыка, же сүрөт, же ой, же дизайн бул мындай өтө түшүнүктүү товар эмес. Ал үчүн көп акча бербейт адамдар. Биз үчүн мындай ушундай товарлардын баалуулугу абдан аз. Ошол эле учурда бай өлкөлөрдө ошондой товарлардын баасы абдан чоң. Анткени алар түшүнүшөт, бүгүнкү күндө физикалык товарларды ар бир өлкө, ар бир адам бул дүйнөдө чыгара алат. Анан сен ушундай стулдарды чыгарсаң, сен үчүн ар бир өлкө бул конкурент. А дизайнды чыгарсаң, конкуренттердин азы абдан кичинекей. Ошондуктан бай өлкөлөр ким? Креативдүү экономиканы колдогон, креативдүү экономика мындай абдан өнүккөн өлкөлөр. Кедей өлкөлөр кайсы? Бул айыл чарба, эң негизги адамдардын саны айыл чарбада иштеген өлкөлөр жана производствода иштеген өлкөлөр. Биз кандай өлкөгө умтулуп атабыз? Биз эмне жөнүндө кыялданып атабыз? Ошол нерсени биз бүгүнкү күндө чечишибиз керек. Манас анимациялык комикси, Кыргызстан тарыхы анимациялык сериясы, Моде анимациялык тасмасы, Сайкал анимациялык киберпанкы. Мунун баары кыргыз анимациясын креативдүү индустриянын бир бөлүгү катары калыптандыргысы келген Тентек анимациялык студиясынын эмгеги. Креативдүү команданын иши жана курамы менен студиянын башкы аниматору Анастасия тааныштырды. Учурда Манас мультфильминин үстүндө иштеп жатабыз. Азыр ар бирине жакын келип, кийим
эмне кылып жатканын көрөлү. Бул Таня, студиябыздын коюучу сүрөтчүсү. Мультфильмдин стилин аныктайт. Бул жерден мультфильм кандай көрүнөрү аныкталат. Каармандардын сырткы көрүнүшү, түстөрдүн айкалышын түзүү Танянын мойнунда. Таня. Сложно ли? Жоктон барды жаратып стиль ойлоп табуу оорбу? И вы создаете стиль. Ооба, алгач болгон стилдерди карап чыгууга, изденүүгө туура келет. Ал стилдер биз жаратып жаткан мультфильмге канчалык туура келерин ойлонуштурам. Бул жерде жанр дагы роль ойноп коет. Драмалыкпы же күлкүлүү тасмабы, ошого да маани берүү керек. Андан соң бир канча вариант даярдап, команда менен талкуулайбыз. Бир чечимге келгенден кийин иштей баштайм. Стиль аныктоого канча убакыт кетет? Приблизительно неделя. 1 же 1,5 жума кетет. Чыгармачылык изденүүнү талап кылган иштер үчүн стиль аныктоо кээде 1 айга чейин созулат. Месяц. Тут сидит Малика, она наш аниматор. А бул Малика, биздин аниматор. Каармандарыбызга жан киргизет. Делает движения их и так далее. Это Лиза. А Лиза болсо фондорду тартат. Сайкал, Манас мультфильмдерибиз үчүн фондорду тарткан. Почти все фоны для Сайкал и для Манаса тоже рисует. Сиз бул нерсени кайдан үйрөндүңүз эле? Я нигде не обучалась, просто. Эч жерден окуган эмесмин. Үйдө эле өзүмчө тарта берчүмүн. Дээрлик 8 жылдан бери сүрөт тартам. А почему именно фон? А эмнеге сизди фон кызыктырат? Башка нерсе тартууга кызыкпайсызбы? Просто мне нравится рисовать фоны, потому что Мага арткы фон тартуу көбүрөөк жагат. Майда кызыктуу детальдар менен иштөөгө мүмкүн. Анан да мага жаратылышты тартуу жагат. мне нравится природа. Это Бектемир, и он занимается прорисовкой. Что такое прорисовка? А Бектемир болсо тартылган сүрөттөрдү бастырып тартуу менен алектенет. Сызыктардын калыңдыгын аныктап алып, чимиренген анимацияны так бастырып тартып чыгат. Вот это делает прорисовщик. Это Жанат, он композитинг артист. А бул Жанат композитинг менен алектенет. Баардык материалдарды топтоп алып, кошумча түс берип, чогултуп, курап чыгат. Бул иштин жыйынтыктоочу бөлүгү. Да, это конечный этап. Да. Менин оюмча эң жоопкерчиликтүү иш сизде окшойт да. Кандай жүрөт бул процесс негизинде? Мисалы үчүн коллегаларым бүт иштерин бүткөндө баардыгы мага алып келишип, мен бири-бирине мындай таташтырам да. Биринчи жөн эле баардыгын чогултканда мындай жөн эле жалпак картинка болуп калат да. Жакшы, аябай жакшы тартылган линиялар баардыгы бар, бирок мындай бир нерсе жетишпегенсип да, мындай туз салбай койгонсуп, ушундай бир түстөн бербей койгонсуп да. Ошо мисалы үчүн кайсы жерде мисалы үчүн жарык келатат, кайсы жерде тендер көбүрөөк, мисалы үчүн мындай орусча айтканда преувеличение болуп калат да. Мисалы үчүн жөн эле күн туруп турса, күн тартканда толук эле болот да. Менин ишим ошол күндү мындай жарык бергендей сезүүчү деп болуш керек. Ошонун баардыгы мындай кыскача айтканда композитинг деп коет. Композитинг мен үчүн ар кайсы сфералардан кичинеден алынган бир кесип деп ойлойм. Кичине монтаждан, кичине цветокоррекциядан, кичине режиссурадан ушундай алынган. Мен ошол сфералардан ошол иштен мурун иштегендиктен мындай өзүм мындай тияктан бияктан алып эле кичине үйрөнүп алгам. Мисалы үчүн азыр мен үйрөнүп дагы мындай практика кылып да жүрөм да ошо композитинг. Это Дастан, он занимается раскадровкой, то есть продумывает, какие кадры будут за какими, какая там будет композиция, какие будут ракурсы, допустим, сколько будет кадров длиться, допустим, какая-то сцена. Это все продумывает он. Классно. Это Кузя, она заливщица. То есть после того, как сделали анимацию, затем сделали прорисовку, после этого все эти аккуратные линии нужно залить цветом, и это вот делает наша заливщица Кузя, берет палитру, которую ей дают, и все аккуратненько, каждый кадр заливает нужным цветом. 710-711 жылдардын кышында өзүнүн мыкты генералы Култегинди жөнөтөт. Жортул абдан жашыруун болот. Кышында Энесайда кар 80 сантиметрге чейин калың түшкөндүктөн жол жок десек болот.
Мындан бир канча жыл мурда тарых сабагын жеңил түшүндүргөн анимациялык видеолор мектеп окуучуларынын, студенттердин, ал тургай мугалимдердин арасында кенен белгилүү болгон. Дал ушул видеолорду жараткан достор долбоор ийгиликтүү болгон соң Тентек студиясын негиздешет. Алардын бири Жалил Мухамбетов. Биз художественный анимацияны көпкө чейин профессионалдуу компания катары эч ким жасабай жаткан. Бүгүнкү күндө профессионалдуу анимациялык студиялар бар, бирок алар көбүнчө YouTube'га жана тышкы мамлекеттерге иштейт. Бирок биздин өзүбүздүн жергиликтүү көрүүчүлөргө жасаган контент жасаган компаниялар азыр мындай саналуу. Ошондуктан мындай бир үлгү катары же мисал катары Тентек болушу мүмкүн. Учурда аталган анимациялык студияда 20-га жакын киши эмгектенет. Анимация креативдүү индустриянын келечектүү тармагы деп ишенген Жалил учурда Креативдүү индустриялар ассоциациясынын мүчөсү. Бул ассоциация учурда өлкөдөгү креативдүү ишкерлердин кызыкчылыгын коргоп, мамлекет менен биргеликте натыйжалуу чечимдерди иштеп чыгуу менен алек. Креативдүү индустриялардын ассоциациясы октябрь-ноябрь айларында пайда болгон. Азыр креативдүү индустриялардын паркын долбоорун чыгарууга эмгек кылып атабыз азыр. Ар бир мамлекет өзүнүн креативдүү тармактарын өзүн чечет. Мисалы үчүн Британияда толтурамында индустриялар бар, алардын эң жакшы эмеси бар, классификациясы. Биз деле азыр ошол классификацияны жасоого эмгекти жаңы жасап атабыз. Балким биздин кол өнөрчүлөрүбүз кирет ошол жака. Балким дагы тармактар, манас айтуучулар, жана албетте анимация, технология менен алек болгон анимация, сүрөтчүлөр, кино тарткандар, оюн жасагандар, ошонун бардыгы кириши мүмкүн. Жалил креативдүү индустриянын ар кайсы тармагы бири-бири менен тыгыз байланышта болгондуктан, аны мамлекеттин бир тармагы катары калыптандыруу менен бир катар социалдык көйгөйлөрдү чечүүгө жетишсе болот деп ишенет. Эң башкысы мамлекет көңүл бурган жакшы. Анткени бул тармакта көңүл бурганда башка мамлекеттерден дагы мындай көңүл бура баштайт. Бул жакта креативдүү индустриялар өнүгүп жатат. Ошолорго жардам берип, кирешени табайлы деп эметет. Анан бизге дагы көмүскө экономикадан чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Биз мисалы үчүн компания катары албетте көп нерселерди мыйзам боюнча жасайбыз, бирок бизде толтура мындай саналбаган сүрөтчүлөр бар, саналбаган оператор жана башкалар бар. Кээ бир жаңы профессияларга салыктар жок. Анан алар башка профессиянын салыктарын алат, бирок өзүнүн портфолиосуна жана башка эмелерине мен мына кино тармагында иштедим же мен сүрөт тарттым деп эмете албай жатат да. Мисалы үчүн тышкы мамлекеттерге чыкканда документтердин бардыгы өз иретинде болуш керек. Ошондуктан бул аябай кыйын нерсе. Бүгүнкү күндө креативдүү индустриялар ачылганы менен көп адамдар өзүн табууга мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мындай бул креативдүү индустрияларга мындай көбүнчө караш керек да. Жаңы мүмкүнчүлүктөр. Менин эврем кайда? Бул жерде чоңар кем? Тентек студиясы жаратып жаткан контентти карап отуруп, алар тарыхка басым жасаарын байкоого болот. Мунун да өз себеби бар. Келечекте дүйнөлүк рынокко чыгып, толук метраждуу анимация жараткысы келген топ өткөндү таануу, эркиндик баасын сездирет деп ишенет. Биздин кыялыбыз бул эр жүрөк жана эркин адамдардын мууну. Бул мындай жалпы айтсак. Анан ошол кыялга жетиш үчүн биринчи мындай өзүбүздүн тарыхыбыздан, өзүбүздүн маданиятыбыздан баштап элге маалымат жеткириш керек жана элге көрсөтүш керек. Мына биздин маданиятыбыз жана мындай толтура жакшы нерселер тарыхыбызда болгон. Ошолордун баардыгын көрсөтүп, адамдын эркиндигине мындай салым кошот. Биз билебиз, Жапондо аниме, манга деген нерселер көп. Ошол мультиктерди
мындай чыгарган сүрөтчүлөр алар Жапондо эмес, Кытайда жайгашкан. Анан кийин Жапондо жайгашкан сүрөтчүлөр өтө чоң айлык сурап атышат. Ошондуктан Жапон бул нерсени Кытайдан сатып алат. Бирок Кытайда деле айлыктар өсүп атат. Анан алар кандайдыр бир жаңы өлкөлөрдү издеп атышат. Жаңы өлкөлөрдө көп сүрөтчүлөрдү таап, ошол мультиктерди тарткан адамдар алар үчүн абдан керектүү. А биз көрүп атабыз Кыргызстанда мындай абдан таланттуу сүрөтчүлөрдүн саны чоң. Бирок ошол эле учурда бул сүрөтчүлөр Кыргызстанда жакшы акча таппай, абдан мындай акча аз акча таап, алардын көбү сүрөт тартпай эле башка жумуштарды иштеп башташат, такси болуп иштешет. Бирок бул биз үчүн абдан бул уят коом үчүн. Биз мындай таланттуу адамдарды жоготуп атабыз, алардын таланттарын деле жоготуп атабыз. А бүт дүйнө болсо ошол таланттарды издеп атат. Биз ошол адамдардын таланттарын ачып, ошол адамдар үчүн жаңы рыноктарды, жаңы ошол акча табуунун жолдорун көрсөтүшүбүз керек. Сиз азыр жеке көргөзмөдөсүз. Нурбек Жолбунов деген сүрөтчү. Ал болсо анын өзгөчөлүгү сиз көргөндөй бул чоң форматта чий менен иштейт. Жана 2.30 бийиктиги мисалы жана туурасы 1.70-1.60 бул абдан чоң формат. Анан сиз көргөндөй бул сүрөтчү катары. Мисалы бул кол өнөрчү катары эмес, бул чыныгы сүрөтчү катары өзүнүн бир образдарын киргизип атат. Креативдүү индустрия боюнча эксперт Чолпон Тентиева бизди сүрөтчү Нурбек Жолбуновдун жеке көргөзмөсү менен тааныштырып жатат. Көргөзмөгө кураторлук кылган Чолпон Тентиева аталган көргөзмөнү креативдүү экономиканын бул тармактагы кичинекей үлгүсү деп атады. Образдарды карасак, бул негизинен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча, биздин Генже эпостор боюнча жана ал дагы айткандай өзүнүн чоң апасы кичинекей кезинде көп бир жомокторду жана эпосторду айтып берчү экен. Анан ошолор дагы биякта чагылдырылган. Негизинен биякта карасак бул ак өргө деп аталат. Анан мааниси дагы терең. Бул боз үй, ак өргө жана ошо ичиндеги үй бүлө. Ар бир жумушту 8-9 ай жасайт экен, бир эле жумушту. Анан ушул көргөзмөнүн куратору катары жана уюштуруучу катары ушул Нурбек Жолбунов нарында иштейт, Куланак айылында экен. Анан ушул биздин кандай десем, борбордук музейлерге ушундай креативдүү адамдарды дагы алып келип көрсөтүш керек деген бир программаны баштаган. Ушул программанын башаты. Сонун, демек муну креативдүү экономиканын бир үлгүсү десек болот. Ооба, бул креативдүү экономиканын бир үлгүсү. Анткени ошол чынында эле чыгармачыл адам, анан эчтекени карабай, эчтекеге карабай ошентип иштей берет экен. Чынында чыгармачылыктын дагы бир таланттын дагы бир кыры бар. Анткени таштай албай албайсың. Анан мындай бир бир изденүү да болот, анан көргөзмөлөр да керек, ошондой да. Чолпон Тентиеванын айтымында коомдо маданият, искусство экономиканын бир бөлүгү боло албайт деген пикир калыптанып калганы менен, креативдүү экономика жана маданият бири-бири менен тыгыз байланышта. Негизинен биз маданият дегенде, мисалы, ушул креативдүү экономиканын бул негизги эле тулку бою деп айтсам болот. Анан ошо маданиятты чыгармачылык деп атасак, мисалы, ошондо чыгармачылыктын ишмердүүлүгү деп мындай бир конструкция кылсак болот экен да. Ошондо креативдүү экономика жөнүндө айтсак, ошондо чыгармачылык ишмердүүлүктүн чынында эле жакшы бир чаралар көрүлсө, ошол эле чыгармачылыкты ушул экономиканын шарттарына, экономиканын бир эрежелерине салсак, анткени биздин дүйнөдө азыркы баары эле продукт катары көрүлөт. Ошондуктан эле ошо чыгармачыл адамдардын ою болобу же сүрөттөрү болобу же башка бир кол өнөрчүлүктөн чыккан продукт болсо дагы анын дагы баасы болушу керек жана ал дагы ошол рыночный экономикага бир четинен төп келиш керек. Искусствонун ар кандай түрүн креативдүү экономика менен айкалыштырууга мүмкүн экенин айткан Чолпон Тентиева бул нерсени кол өнөрчүлөр жакшы көрсөтө алганына токтолду. Учурда алардын эмгектери дүйнөгө таанылып, брендке айлана алды. Буга чейин бир 2 жолу база түзгөнбүз да, ошо чыгармачыл адамдарды, топторду жыйнап атканда, ошондо
көп эле адамдар мисалы өзүн ушу креативдүү экономика тиешеси бар экенин билчү эмес да. Креативдүү экономиканын тизмесин карасак, бул ар кайсы өлкөдө ар кандай болот, 12, 13. Анан ошол тизмени карасак, бул туризм дагы, ивент индустрия, маданият, культура, музей баары бир тизмеге туруп, ошондой бир чоң бир кандай десем, бир чоң бир тармакка айланып атат да. Маданият экономикалык тармакка айланышы үчүн мамлекеттен бир катар колдоо керек. Чолпон Тентиева аткарылышы керек болгон негизги 2 кадамга токтолду. Жанакы парк креативных индустрий деген сөз болуп атпайбы? Ошол биздин парк высоких технологий карата ошого эле окшоштуруп налоговый льготы жана ошол парк креативдүү индустрияга кимдер кирет да, мисалы ошонун бир мындай түзүмү болуш керек. Как-то так. Биз түшүнүп атабыз, мисалы азыр Dolce Gabbana же Armani же башка бир брендтер болсо, алардын бүт продукттары, алардын көнөктөрү Бангладеште же Шри-Ланкада же Индонезияда чыгарылат. Бирок ошол жакта фабрикаларда иштеген адамдар абдан эле кичинекей акча табышат. Пайданын 90% ошол Европада жайгашкан дизайнерлер үчүн кетет да. Анткени мен айткандай, бүгүнкү күндө мындай мээси менен иштеген адамдар пайданын көбүн алышат, кол менен иштеген адамдар абдан кичинекей акча табышат. Кыргызстанда ошол креативдүү экономикадагы эң өнүккөн мындай бутуна туруп калган тармактар кайсылар? Анан жаңы кирип аткан тармактар кайсылар пайда болуп жаткан? Эң биринчиси албетте бул IT индустрияларда иштеген компаниялардын саны чоң, анан ошол сан өсүп атат. Албетте алардын рыногу бул Кыргызстандан сыртында жайгашкан рыноктар. Америкада же иштешет, Германияда иштешет, Россияда иштешет дагы. Ошол кардарларды ошол жакта таап, бирок ошол продукттун өзүн Кыргызстандын ичинен чыгарышат. Бул биз үчүн эң маанилүү, эң сонун нерсе, анткени бул жапжаңы ошол экспорттук акча. Анан биз көп учурда мындай кумтор абдан маанилүү, кумтор бул экономиканын мындай эң чоң мындай бөлүмү деп эсептейбиз. Кумтордо иштеген адамдардын производительности бул 1 700 000 сом жылына. IT тармакта иштеген адамдын производительности деле ушундой эле. Бирок ошо албетте IT тармакта кумторго караганда азыраак адам иштеп атат бүгүнкү күндө. Бирок жыл сайын 50%, 60-70% өсүп атат ошол тармак. Албетте бир күнү IT тармак кумтордон чоңураак болуп калат Кыргызстанда. Биз ошол креативдүү индустриялар паркы деген салык режимди азыр сурап атабыз өлкөдөн. Ушул салык режим бул дүйнөдөгү эң биринчи мындай эксперимент болот да. Налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог с продаж дегендер 0% болот. Анан подоходный налог 10% эмес, 5% болот. Соцфонд болсо азыр 27% болсо, анын ордуна 2500 сом болот ай сайын. Бул фикс. Кээ бир учурда кээ бир адистер ошол өкмөттөн жок, биз жеңилдетпейбиз ушул салыктарды, бул кантип эле биз бюджет акча жоготот деп айтышат. Бирок чын айтканда биз түшүнүп атабыз, көп учурда ушундай креативдүү компаниялар иштеп эч кандай салык төлөбөй эле мындай бекинип жатышат. Бул алар үчүн жаман, бул өкмөт үчүн жаман, бул өлкө үчүн жаман, коом үчүн жаман. Андан көрө кичинекей салыктар болсо деле ошолорду төлөп баштаса, бул өкмөт үчүн жаңы акча, бюджет үчүн кошумча акча. Бул бюджет эч нерсе жоготпой, кайра эле кандайдыр бир акчаны таап баштайт.